Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Өлкө аймагында терезелерин майзамсыз караңгылаткан айдоочуларга карата рейд башталды. Бул тууралуу бүгүн 28 февралда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, караңгылатуу деп аталган рейд бүгүнөн тарта 10 мартка чейин уланат. Анын жүрүшүндө автоунаасынын маңдайкы жана каптал терезесин мыйзамсыз караңгылаткан жана уруксатсыз кошумча жабдууларды колдонгондор аныкталат. Аныкталган укук бузуулар фото-видеого жаздыруу менен массалык маалымат каражаттары аркылуу профилактика иретинде чагылдырлары кошумчаланды. Булак суу беркежи. Бишкекте өзүн өрттөгөн жаран жашоодон тажадым деп кыйкырган. Бишкектин борборунда адам өзүн өзү өрттөөгө аракет кылган, бирок жанындагылар өрттө чүрүүгө жетишишкен. Малым болгондой жабырлануучу баңгизаттын таасири астында болушу мүмкүн. Бул тууралуу укук коруу органдарынан билдиришти. Алардын айтымында бүгүн 28 февралда саат 16:00 чамасында Киев жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде 40-45 жаштардагы Руслан аттуу адам өзүнө бензин чачкан. Андан кийин ал кийимдерин өрттөп жиберген. Жолдон өтүп бара жаткандар өрттө чүрүүгө үлгүрүшкөн. Аталган адам жашоодон тажадым, метадондон тажадым деп кыйкырган. Алдын ала маалыматка караганда жабырлануучу өз жанын кыюуга аракет кылган. Ал баңгизатына көз каранды жана өзүн өзү өрттөгөн учурда баңгизаттын таасири астында болушу мүмкүндүгү айтылды. Тез жардам борборунун директорунун орун басары Игорь Борисовдун айтымында жабырлануучунун денеси болжол менен 30% күйгөн. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстанга Орусиядан жардам иретинде 40 даана өрт өчүрүүчү жаңы унаалар келди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, жаңы техникаларды кабыл алуу аземи эртең 1 мартта Бишкектеги эски аянтта өтөт. Гранттык негизде өлкөгө алып келинген техникалар боюнча Кыргызстан менен Россиянын президенттери Садыр Жапаров жана Владимир Путиндин буга чейин өткөн эки тараптуу жолугушуусунда макулдашылган деп айтылат маалыматта. Булак суу беркежи. Москва облусунун Коломна районунда учкусуз учак кулап түштү. Бир нече телеграм-канал кыйраган дрондун сүрөттөрүн жарыялады. Подмосковьенин губернатору Андрей Воробьев маалыматты растады. Анын айтымында аппарат жарандык объектине бутага алууну максат кылган. Жабыркагандар же кайроолор жок. Телеграм-каналдар дрон Газпромдун газ компрессорунун жанына кулаганын жазышты. Бир суткада Орусиянын 5 аймагында кыйраган учкутсуз учактар тууралуу маалымдалды. Белгород облусунда 3 дрондун калдыктары аныкталганын, дагы бирөө турак жайдын терезесине учуп киргенин жергиликтүү бийлик билдирди. Брянскинин үстүндө бир дрон атып түшүрүлдү. Адыгея жумуриятында учуучу жабдыктын сыныктары табылды. Дрон ошондой эле Краснодар крайындагы мунай базасынын аймагында аныкталды. Ал жерде өрт тутанган. Кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги Краснодар жана Адыгеядагы дрондук чабуулдарды бышыктады. Жабыркагандар жок деп кабарлады. Шейшембиде ошондой эле Петербургдун аба мейкиндиги асмандагы белгисиз жабдыктан улам жабылганы маалымдалган. Бирок министрлик аны абадан коргонуу күчтөрүнүн машыгуусу катары түшүндүрдү. Орусия дрондорду бутага алуунун артында Украина турарын айтууда. Киев муну комментарийлеген жок. Булак Азаттык. НАТОнун баш катчысы Россия менен мамиледе артка жол жоктугун айтты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянс менен Россиянын мамилесинде артка жол жок экенине бекем ишенет. Бул тууралуу ал Финляндиядагы Самак саммитинде билдиргенин РИА Новости жазды. Биз бул согуштун бүтүшү Россия менен жакшы мамилеге алып барбай турганын түшүнүшүбүз керек. НАТО мүчөлөрү коргонууга көбүрөөк күч жумшашы керек. Анткени коопсуз дүйнөдө коопсуздук талап кылынат деп айткан Столтенберг. Ошондой эле ал Украинаны колдоо НАТОнун коопсуздук боюнча жеке кызыкчылыгы деген пикирин билдирген. Биздин Украинаны колдогонубуз кырдаалды корчотуу тобокелчилигин арбытып жатат деген кооптонууларды угуп жатабыз. Бирок эми тобокелчиликсиз варианттар болбойт. Президент Путин Украинаны жеңе турган болсо, эң чоң кооптуулук жараларынан эч ким күмөн санабасын, деди НАТОнун баш катчысы.
Өз кезегинде Россия бир нече жолу НАТОнун максаты конфронтация экенин айтып берген. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков блоктун мындан ары кеңейиши Европага коопсуздукту алып келбей турганын белгилеген болчу. Ал эми Тышкы иштер министрлиги Москва НАТО менен тең укуктуулук негизде сүйлөшүүгө ачык экенин, ошол эле учурда Батыш континентти милитаризациялоодон баш тартышы керектигин билдирген. Россия былтыр жазда эле Киевке курал ташып жатканы боюнча НАТО өлкөлөрүнө нота жиберген. Москва Украинага курал-жарак ташыган транспорттун бардык түрү россиялык аскерлер үчүн мыйзамдуу бута болуп каларын бир нече ирет белгилеген болчу. Кремль Россия Европага эч кандай коркунуч жаратпастыгын, бирок өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кооптулук жаралса, андай аракеттерди көңүл сыртында калтырбай турганын эскерткен. Булак Спутник Кежи.